штаттын башчысы Мекенин Кыргызстан партиясынан талапкер Искендер Матраимов турат. Саламатсызбы? Биринчи эле сурообуз ушул ушундай жыйынтык болорун күттүңөр беле жана ошондой эле кандай божомол колдонадыңыз? Эми биринчиден шайлоонун жыйынтыгы толук чыгып бүтө элек азыр. Биз дагы күтүп атабыз. Ар бир участкаларда биз бүгүн протоколду азыр урнаны ачтык протокол менен эсептеп атабыз. Баягы предварительный данные келди, баягы чек чыккандай келип атат. Бирок биз көп жерлерде биз көп биринчи орунду ээлегенбиз, бирок аягына чейин жете элекпиз. Бүгүн Кудай кааласа азыр протоколдор чыккандан кийин биз дагы өзүбүздүн толук жыйынтыгыбызды айтабыз. Бул шайлоого кандай баа бердиңер? Акыйкат болдубу? Акчалык сатуулар болду, административдик ресурс колдондуңузбу? Бул жерде мен бир нерсени айтып коюшум керек. Айрыкча Ош шаарында болуп көрбөгөндөй бир өтө ыплас шайлоо болду. Толук ачык айтам. Өзүңүздөр көрдүңүздөр, эртеден бери соц сеттерде кандай гана баягы шайлоонун бузуулары чыгып атты. Бардыгы Ош шаарында мындай шайлоону, именно Ош шаарында, калган регионду айта албайм, өтө ыплас шайлоо. Ким кылды деп ойлойсуз партиялар? Эми муну ким кылганын бардык эртең бардыңар көрүп билесиздер. Мен бул ким кылганын азыр толук мен бул жерде Бишкекте турам. Көзүм менен көргөнүм жок, бирок соц сеттерден көрдүм. Ыплас шайлоо болду деп айта алам. Толук. Азыр алдын ала ошол жыйынтыкты көрдүңүздөр да мындан ары да өзгөрүшү мүмкүнбү же кандай божомол? Эми биздин божомол боюнча, биздин өзүбүздүн расчетубуз боюнча көбүрөөк добуш алышыбыз керек эле, бирок бүгүнкү күнү азыр мына алдын ала жыйынтык боюнча баягы биримдик партиясы менен тең эле кетип атабыз. 1,0% айырма болуп атат, бирок биз алдыда көбүрөөк кетишибиз керек эле. Бул эми протоколдук жыйынтыктан кийин толук маалыматты айта алабыз. Анда рахмат сизге.